Жалал Абад облусунун Сузак районундагы карантинге алынган айылдарда бир кишиден коронавирус аныкталганы маалымдалган Атабеков айыл өкмөтүндөгү айылдарга санитардык посттор коюлуп ишин улантууда. Биз азыр Барпа айыл өкмөтүнүн Чаңгетсай мындай постунда турабыз. Бул жерди убактынча кечеги өкмөттүн буйругу менен жаптык бул жерде. Бул жердеги постубузда азыр Беговат бул жакка кире бериш жери. Беговат менен Жалалабадтын немеси бар, Түркабаттыкы бар. Жалалабадка кире турган жолдор. Анча-мынча ош өзгөн ошондой жолдор менен ушул Жалалабад шаарына киришет. Биздин турган максат ар бир машиналарды бул жерде көзөмөлдөп азайтканга аракет кылып атабыз. Анан мына хлор аралашмасы суусу менен ошону чачып киргизип атабыз. Чыккан машинага ошондой кылып чыгарып, чыккан машинаны да ошондой чыгарып атабыз. Бегабад айылынын кире беришине коюлган постода жергиликтүү тургундарды зарылчылык болбосо сыртка чыгарбоо жана башка аймактардан келип кирүүнү каалагандарга көзөмөл күчөтүлгөн. Элдик кошуундар түзүлүп, өкмөттүк кызматкерлерге жардам беришүүдө. Атабеков айыл өкмөт тургундары эч кандай бизде бир коркунучтуу бир болуп аткан нерсе жок. Паникага алдырбастан эле ушул балдарыбызды, ата-энелерибиз менен ушул үйдөн чыкпастан эле бир отурсак жакшы болот. Бир зарылчылык болсо, бизде өзүбүздүн ушул Беговат Атабеков айыл өкмөтүнүн территориясындагы бүт магазиндерде продукталар бар. Бизде эми азыр карантинге алынып бир эле биздин бир түпүк көчө бар. Эгембердиев деген көчөбүз, ал көчөдө болгону 7 эле түтүн үйүбүз бар. Ал жерден ошол бир 2 адамды подозренияга алынган. Бул тастыкталган эмес. Подозренияга деп туруп биз ал ошол 8 үйдү карантинге алдык. Кей бирөөнү кайтарып атабыз. Меснийди кайт бүгүнгү деп. А кей бирөө банкка кетип бартат. Аптекеге кетип бартат. Больницада адам бар, ошого кетип бартат. Ооруган адамдар болуп атат, ого кетип бартат. Алып ошону мына өзүбүздө мына ооруп атат, мына мындай болуп атат деп ошону айтып түшүндүрмө берип атабыз жигиттер. Муктаждык болбой атабы айылда? Жок, муктаждык жок, Кудай кааласа. Район боюнча абалды көзөмөлдөө күн сайын күчөтүлүп, айрыкча түшүндүрүү иштерин алып барууга жалпы коомчулуктун, активдүү жарандардын колдоосуна муктаждык жогору. Биз бул учурда карантинди зоналарды кичине кыскарттык. Себеби канчалык карантин зонаны чоңойткон сайын элибизге кыйынчылык болот экен. Именно ачак болгон жерлерде көчөлөрдү гана жаап атабыз. Мына акыркы тастыкталган маалымат негизинде Сузак районунда 8 учур гана катталды. Бул эми медицина тараптан официалдуу түрдө 2 жолу анализ чыккандан 8 учур. 8 учурдун бардыгы бизде райондун 4 жеринде акбат болуп турат. Облус боюнча да абал туруктуу экени айтылды. 50дөй посттор бар. Андан сырткары республика тарабынан азыркы күндө биздин аймакка 2 пост коюлду. Бул Чышканда коюлду жана неменин ортосунда, Тогустoro менен Нардын ортосунда, Талас менен Чаткалдын ортосуна коюлуш керек. Ал эми бүгүнкү күндө кар жаткандыгына байланыштуу ал жерде убактылуу коюла элек. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө 368 адамдан анализ алынып жөнөтүлдү. Азыркы күндө уже иштер жүрүп атат. Ал боюнча 177 адамдыкы чыгып, азыр пока анализдерин толук кандуу бизге бериши элек. Өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилип, бир катар коомдук жайлар жабылганына байланыштуу. Мисалы, кафе, ресторандарда жумушчу болуп, күнүмдүк тиричилиги үчүн иштеп келгенин айткан бир топ Жалал Абад тургундары азык-түлүк жана каражат жагынан жардамга муктаж экенин билдиришкен болчу. Аларга жергиликтүү бийликтен мындайча жооп узатылды. Эчтекем жок. Эптеп-септеп ушинтип тиричилик кылам. Бирок ун сурадым эле. Берип турчу. Продуктум жок, унум жок. Маңгыл жедирип турайын деп азыр ушинтип алдым. Ушул балдарды карайм. Мына орукчан кызым. Булар. Мына орукчан. Ичинен операция болуп ушуну багам. Мына орукчан кызым. Жашайм акам. Жашоом ушул. Жашап атам эптеп септеп. Мени сыйласа Кудай Алла разы болсун деп ата берем. Ушул жашоонун анум. Азыр кошуна токош кылган экен, токошун алып чыгып беришти. Эми чын айтсак 2 күн болду карантинге кирген. 2 күндө
бүт чогулткан акчабыз, кылган продуктыбыз түгөнүп калды дешти эле кичине оорураак болуп атат. Негизи эгер бүгүнкү күндө азыр 100 тонна un келди, күн помуш, май келди. Эгер ошондой жок болуп калган болсо, ал жардам иретинде келди, биздин жардам берген. Ошолорго кайрылса, бизге деле жергиликтүү айыл өкмөткө эле кайрылсын, алар ошол жерден бекер un майын алып бергенге аракет жасайбыз. Ал эми буга чейин Сузак районунда мурда катталган 8 адамдан сырткары дагы 4 жарандан коронавирус илдети аныкталганы кабарланып, бирок кайра республикалык штабтан бул маалымат жокко чыгарылганы белгилүү. Бүгүн ал 4 киши тууралуу булар айтылды. 4 адам боюнча бул алгачкы анализдери чыккан. Азыр тигил республиканын лабораториядан тастыктап чыгаргандан кийин бизге маалыматын берет. Бүгүн 23 мартта саат 14:00 карата Кыргызстанда адамдар коронавируска чалдыккан жаңы учур катталган жок. COVID-19 вирусу менен ооруган адамдардын саны 14 киши боюнча турат. Алардын 6 эркек, 8 аял. Ооруп жаткан 71 жаштагы бейтаптын оң жак өпкөсү сезгенип, реанимацияга түшкөнү маалым болду. Калгандарынын абалы орточо туруктуу экени маалымдалды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.